Aydan beri biraz Rusya'dan gelip biraz kurtları basıp kaldı. Aslında sol canbaşım jelip bir жабышып калган сол жанбашым. Бүгүнкү күндө ошол досубуз жалгыз жашайт. Ошол досубузга классташтар, достор ошол чогуу бир жардам берип жатат бүгүнкү күндөчү. Поэтапно кылат экен, биринчи бир путун алмаштырат экен чачкасын. Кийинкисин экинчи пут. Асманды карай албайм. Болезнь Бехтерева деп мына белден кармайт. Мына эки жанбашым основной Үй-бүлөлүк шарты өтө оор. Апасы атасы өлүп калган. Мына досторуна да рахмат. Булар дагы жөн карап турушпайт, жардам беришет. Бир аз 10 жылдан бери ооруп жатат эле. Болезнь Бехтерева деген оорусу бар. Ошол менен 10 жылдан бери ооруп жатат. Мына 2-3 ай, 3-4 айдан бери бир аз Россиядан келип, бир аз куттары басыбай калды. Балдактап калды, жатып калды төшөктөчү. Анан достор уюшуп больницага апардык эле. Бир аз тазобедренный чашкалар деп коет, ошолор бир аз жейилип кетиптир. Ошого срочный бир операция деп атышат. Ошо срочный операцияга бир $10,000 акча кетет экен. Поэтапно кылат экен, биринчи бир путун алмаштырат экен чачкасын. Кийинкисин экинчи путун. Анан одан кийин да 1 жыл реабилитация жатыш керек экен. Досубуздун үй бүлөк абалы өзү апа-атасы өтүп кеткен. Апа-атасы жок. Аялы бар, анан 3 баласы бар, 3 кызы бар. Бүгүнкү күндө ошол аялы, кыздары Россияда. Бүгүнкү күндө ошол досубуз жалгыз жашайт. Ошол досубузга классташтар, достор ошол чогуу бир жардам берип жатат бүгүнкү күндөчү. Жакшы. Анда өзүңүз кирип ушул досуңуздун үйүн тааныштырып кетсеңиз, Макул, жүрүңүз. Ушул досубуз жашай турган үйү, ушул жерде жашайт. Азыр бүгүнкү күндө жалгыз, эч кимиси жок. Азыр мына жакшы кошуналары бар, ажелери бар, бир аз жардам беришет. Достор да келет, жардам берип турат бүгүнкү күндө. Болезнь Бехтерева деп атат. Анан кийин эки жанбашым коксартроз болгон дейт. Основной сол жанбашым желип бир жабышып калган сол жанбашым кыймылдаш начарлап. Анан кийин биринчи сол жанбашына операция жасаш керек дейт. Анан кийин поэтапно оң жанбашыңа да өтөт дейт. Ошону дагы алмаштырыш керек. операция жасай койсо оң жан. Ошого багындай темирин алыш керек экен. Чашканын немелерин, темирлерин ошого каражат бир аз жетпей атты эле. Ошого кыргыз эл менен кайрымдуулук сурайт эле. Да, көрсөк болобу азыр? Көп кыйналбай эле коёш. Ушундай. Ушинтип өзүңүз басып тургандан кыйналат экенсиз да?
сыртқа чыгып мындай турам. Турганым болушу ушул да. Бул жагым түздөлбөйт. Бул жакка болбойт, бул жакка болбойт. Асманды карай албайм. Болезнь Бехтерева деп мына белден кармайт. Мына эки жамбашым основной сол жамбашымда. Көп нагрузка азыр оң жамбашым, оң бутты көтөрүп турат да. Мына весini көтөрүп турат. Сол жамбашым талып кетет. Кыйналып кеттиңиз окшойт, отура эмес. Канча акча каражат керек болот деп атышат? Где-то бир 8-10 да. Ал Кыргызстанда өзүдө Кыргызстанда кылынат экен операция. Кыргызстанда ошо Жумабеков. Бишкекте. Акча. Ошо андан кийин операция болгондон кийин реабилитация кылып бастырып тургузуп дегендей. Азыр бул үйдө өзүңүз жалгыз жашайсызбы? Үйдө өзүм жалгыз. Семьям азыр Россияда, кыздарым ал жакта окуйт. Алар ошо окусун, айынан келе албады. Келинчегим сиделка болуп иштейт ошол жерде, бабушка карайт. Бул оору эмнеден пайда болду деп ойлойсуз? Канча убакыт? Бул 10 жылдан ашып кетти да. Постепенно мына катуу ооруганым мына 1 жылдан катуу. Буга чейин лечение албадыңыз беле? Ошо башында убагында эле билгендичи? Лечение алат болчумун, мындай барып келип жатып алат болчумун да. Кичине лечение алгандан кийин басып туруп мындай күчкө салып жүрө берет. Барып катуу ооруй баштады да. Ошо. Азыр уже өтүшүп кетиптир да? Ушул көрүп болбой калып кетет. Вес көтөрө албай. Эми болсо жата берсеңиз деле болот. Мен Батырканова Нургүл атым. Ушул Илимбектин кошунасы болом. 30 жылдан бери кошунамын. Кичинекейинен жакшы тааныйм. Бул бала ооруп калганына көп жыл болуп калды. Айланайын. Ушу буту ооруп, белдери ооруп жакшы эмес, оорлошуп калды. Жакында Россиядан келди. 2 балдагы менен. Үй бүлөсү Россияда. Кыздар окуганына байланыштуу кыздары үй бүлөсү келбей калды, келинчек. Эми ушу элден суранаарым, айланайын, кол сунуп жардам берип койгула. Операциясына күчтүү акча керек экен. Ушу Илимбекке жардам берип койгула. Биз эми ушу кошуналардан суранычтарыбыз ушу. Үй бүлөлүк шарты өтө оор. Апасы атасы өлүп калган. Бир тууган эжеси бар. Ал деле өзү менен өзү жашайт. Эми кол сунуп көп деле жардам бере албайт. Ошон үчүн элден суранаарым, айланайын, жардам берип койгула. Кол сунуп болгон акчаларыңарды берсеңер, ушу бала түзөлүп кетсе, эми кошуна дагы биз дагы жөн калбайбыз. Баястанов Илимбекти мен көп жылдан бери билемин, кичинекей кезинен бери билемин. Бул жерде ошо 30 жылдык кошуналар болобуз биз. Бул бала ошо кичинесинен баштап эле буту көп ооруйт. Анан азыр барып эми мына үйлөндү, жайланды дегендей. Андан кийин деле ушинтип эле кыйналып эле жүрөт да. Кээде жакшы болуп калат, анан кийин ал мезгилдерде иштеген мезгилдери да болду. Андан кийин ушу көпчүлүгүндө эле ушу аялы иштейт. Аялы ошол бала чакасын багып, учурда Москвада анын тапканы деле ошол бала чакасына араң жетет. Анан бул балага ошо операциясына көп суммадагы $10,000 жакын акча керек экен. Ошол акча каражатын эми мына досторуна да рахмат, булар дагы жөн карап турушпайт, жардам беришет. Коло кошуналары биз да жардам беребиз. Эми ошо кыргыз элинен суранып кетерим, ошол балага жардам колуңарды сунуп 5-10 тыйындан болсо дагы жардам беришиңиздерди биз суранып кетебиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу досубуз Илимбек 10 жылдан бери ооруйт. Ушул көптөгөн анализдер тапшырдык. Бир канча акча кетти. Ушу досторубуз менен колдон келишинче жардам берип атабыз. Достордун тааныштары да жардам берип атат. Ошо бүт анализдер тапшырдык. Уже мындан ары серьезный болуп оорусу. Ошон үчүн операция зарыл болуп атат. Азыр зарыл акча дагы $8,000-10,000 бизге керек болуп атат. Досубузду операциялаш үчүн.
Ошон үчүн мына бүт колдонгон анализдерибиз бар. Врачтарга алып бардык, бүт лабораторияларга алып барып тапшырдык анализдер, ушундай результаттар чыкты. Врачтар айтты, срочно операция керек экен, болбосо бир жолу ушундай жатып калат экен. Ошон үчүн кыргыз элин бир сиздерден сураныч, бир садака кылып, ушундай досубузга жардам берип коңуздар. Көпчүлүк ушундай көпчүлүк менен көпчүлүктүкү жеңил болот экен. Ошон үчүн досубузга жардам берип, ушундай операция кылышка жардам берип койсоңуздар. Биз дагы колдон келишинче жардам берип атабыз. Мына достору, кошуналары, бүт тааныган ушу район, Юго Востоктогу бүт ага-инилер ушу жардам берип атабыз колдон келишинче. Эми айла жок болуп калып, ушундай көпчүлүккө суранып кетебиз кыргыз элибизге. Ошон үчүн сиздерден бир сураныч, досубузду операция кылып путуна тургузуп койсок аябай жакшы болот эле. Албетте шифа Алладан. Бизден эми кичине болсо дагы жардам берсек, 1 сом болобу, 10 сом болобу которсок, көпчүлүктүкү ушундай көл болот дегендей, ушундай бир жардам көрсөтүп койсоңуздар. Түшүнүп болот. Ушул досубуздун дагы бул жалгыз эмес, үй бүлөсү бар, 3 кызы бар. Ата-энесиз өскөн ушу атасы 3 жашында эле өтүп кеткен Айштабыз. Айшин өтсө 2011-жылы өтүп кетти, ооруп. Ошон үчүн биз жардамга өтө муктаж досубуз. Эми келечекте дагы ошол кыздардын бере турган ойлору бар. Ушундай инвалид болуп отуп жатып калбай, ушундай туруп өзү дагы неме кылса, басып калса аябай утук болот. Иштеп аракет. Ушундай иштер иштейт, эми Кудай кааласа путуна туруп калса. Айдан бeri biraz Россиядан келип, biraz куттары баспай калды. Основной сол жамбашым желип мындай бүт жабышып калган да, сол жамбашым. Бүгүнкү күндө ошол досубуз жалгыз жашайт. Ошол досубузга классташтар, достор ошол чогуу бир жардам берип жатат бүгүнкү күндөчү. Поэтапный кылат экен, биринчи бир путун алмаштырат экен чачкасын. Кийинкисин экинчи пут. Асманды карай албайм мындайча. Болезнь Бехтерева деп мына белден кармайт. Мына эки жамбашым основной бөлүк. Үй бүлөлүк шарты өтө оор. Апасы атасы өлүп калган.